Кыргызстанга алгачкы Олимпиада алтынын Айсулуу Тыныбекова алып келеби? Аны Парижде кандай атаандаштар күтүп жатат? Алардын чама чаркы канчалык? Сиз Медиа Хабтын Олимп анализин көрүп баштадыңыз. Аты жөнүм Жамбулат Жумабеков. Талдообузду баштайлы. Айсулууну ким гана билбейт? Мекендешибиз Кыргызстандын гана эмес, бүткүл дүйнөлүк күрөш спортунун жаркын жылдызы. Эгемен Кыргызстандын тарыхында спорттун бардык түрлөрүн эсепке алганда да эл аралык мелдештерден эң көп медаль уткан балбан. Айсулуу Тыныбекова өз карьерасында мүмкүн болгон дээрлик бардык мелдештерди утуп чыкты. Ал Токио Олимпиадасынын күмүш медаль ээси, дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, 1 жолку коло байге ээси, дүйнө кубогунун жеңүүчүсү, Азия оюндарынын чемпиону, 2 жолку коло медаль ээси, Азиянын 6 жолку чемпиону, 3 жолу күмүш, 3 ирет коло медаль тагынган, Ислам тилектештик оюндарынын чемпиону, өз салмагында дүйнөлүк рейтингдин лидери. Болгон анда мелдештердин төрөсү Олимпиаданын алтыны гана жок. Азырынча титул жагынан алганда Парижде Айсулуу менен тең тайлашаар бир да балбан кыз жок. Бирок спорттун божомолго баш ийбеген мыйзамы бар эмеспи? Андыктан Айсулуунун күчтүү эсептелген атаандаштарын санап берели. Париж Олимпиадасында Айсулуу менен жол талаша тургандардын сап башында украиналык Ирина Каляденко турат. Ал 25 жаштагы тажрыйбалуу спортчулардын бири, Европанын 3 жолку чемпиону. 2019 жылы дүйнө чемпионатына 65 кг салмакта катышып, күмүш медаль тагынган. Токио Олимпиадасынын коло байге ээси. Ирина Айсулууну жакшы тааныйт. Анткени 2020 жылы Токиодо атаандаштардын арты-артынан жеңип, жарым финалга жетип келгенде Айсулууга жеңилип, алтын үчүн жарыштан четтеп калган. Көп өтпөй 2023 жылы Белградтагы дүйнө биринчилигинде да эки балбан чейрек финалда күч сынашкан. Бул ирет Каляденко мекендешибиз менен тең күрөш жүргүзүп, техникалык эсеп айырмачылыгында гана утулган. Каляденко быйыл 65 кг салмакта Бухаресттеги Европа чемпионатын каршылаштарына бир да упай бербестен жеңди. Муну менен ал Париждеги атаандаштарына тымызын кыр көрсөткөндөй болду. Бирок Айсулуу мындай каршылаштын далайын көргөн. Андыктан Парижде жолу кесилише турган болсо, Каляденконун дымагын дагы бир ирет басат деп ишенип туралы. Экинчи күчтүү атаандаш жапониялык Сакура Мотоки, 20 жашта. Былтыр 2023 жылы Белградтагы дүйнөлүк жарышта мен деген балбандарды тизелеткен өтө шамдагай жаш балбан. Айткандай, Мотоки дал ошол биринчиликте азыр биз санай турган Айсулуунун негизги атаандаштарын тагыраагы Билиана Дудова менен Буллен Грейсте экөөнү тең жеңип алган. Бирок финалда Айсулуу Тыныбековага жеңилип, күмүш медаль тагынган. Айсулуу мындан тышкары жапониялык каршылашын быйыл Загреб Open турниринин жарым финалында жана Бишкектеги Азия чемпионатынын финалында да утуп алды. Ооба, Сакура Мотоки азырынча ири мөөрөйлөрдү жеңелек. Анын капчыгында дүйнөлүк чемпионаттын 1 күмүш, 1 коло медали жана Азиянын 1 күмүш медали гана бар. Бирок жапониялык балбан кыздар бизге ар бир мелдеште негизги каршылаш болуп келген эмеспи? Алардын мыкты деп эсептелген күрөш мектебин эске алып, атаандаштардын алдыңкы тизмесинен чийбеген оң. Баса, Мотоки учурда күрөш уюмунун рейтингинде Айсулуудан кийин эле экинчи катарда турат. Тажрыйбасынын аздыгын, жаштыгы, курчтугу менен жеңем деген дымагы бар. Айсулууга Парижде жогоруда аты аталган Буллен Грейс дагы чоң атаандаштык жаратат. Ал Норвегиянын атынан жарышка чыгып жүргөн эритреялык спортчу, жашы 27-де. Дүйнөлүк рейтингде 3-чү сапта, ири мелдештерге 2015 жылдан бери катышып келет. Демек тажрыйбасы мол. Карьерасында Европа чемпионатынын 3 алтын, 2 күмүш медалын, дүйнө биринчилигинде 1 күмүш, 1 коло жана Европа оюндарынын 1 коло байгесин жеңип алган. Буллен Грейс 2023 жылга чейин 59 кг салмакта жарыштарга катышып жүргөн. Ошол себептүү Айсулуу Тыныбекова экөө бири-биринин артыкчылыгы менен кемчилигин алыстан гана билбесе, килем үстүндө күч сынашып көрүшкөн эмес. Дагы бир күчтүү каршылаш болгариялык Билиана Дудова, 26 жашта, Европанын 4 жолку чемпиону. 2018 жылы 57 кг салмакта Будапешттеги дүйнө чемпионатынан күмүш медаль, 2021 жылы 59 кг салмакта Ослодогу биринчиликтен алтын медаль уткан. Азыркы тапта дүйнөлүк рейтингде алдыңкы 5-тикти толуктап турат. Дудова 2022 жылы дүйнө чемпионатынын 8-ден-1 финалдык баскычында Айсулуу Тыныбековага жеңилип, ири мелдештеги жүрүшүн баштабай жатып жыйынтыктаганга аргасыз болгон. Демек болгариялык спортчу дагы абалкы каталарын эстеп, кетмендин башын кайталап басып албаш үчүн Парижге катуу даярданып барган маалы.
Кыйын атаандаштардын катарына түндүк кореялык балбан Мун Хёнгонду дагы кошобуз. 26 жаштагы атлет 2023 жылы Кытайдын Ханчжоу шаарында өткөн жайкы Азия оюндарында 62 кг салмакта чемпион болду. Мун Хёнгондун чоң жетишкендиги азырынча ушул гана. Бирок Парижде дал ошол ийгилигин кайталап коюшу деле толук ыктымал. Баса Мун Хёнгон Олимпиадага жолдомону Кыргызстанга келип, Бишкектеги квалификациялык турнирде жеңип кеткен. Айсулуунун салмагында булардан башка дагы эчендеген жеңиштерге кол жеткизген белгилүү балбандар бар. Каттап айтсак, дүйнөнүн жана Азиянын чемпиону монголиялык балбан Орхон Пуревдорджин, дүйнө чемпионатынын 2 жолку күмүш медаль ээси америкалык Кайла Миракл, Африканын 2 жолку чемпиону, Африка оюндарынын жеңүүчүсү нигериялык Эстер Колаволе жана башкалар. Алардын баары Олимпиадага өтө ишенимдүү кадам менен келишти. Ар биринин мелжегени алтын медаль гана болуп турганы айтпасак да түшүнүктүү. Биз албетте Айсулууга аягына чейин ишенебиз, колдойбуз жана үмүт кылабыз. Бул деген сөзсүз эле медаль ут деп демитүү эмес. Ансыз да калың кыргыз эле Айсулууну кыз келиндер күрөшүн дүйнөлүк деңгээлге көтөрүп, далай жылдыздарды артынан ээрчитип чыгарган жол башчы санашат. Анын өзү легенда эмеспи? Сиз Медиа Хабтын Олимп анализин көрдүңүз. Буга чейин ак жол менен Жоламандын атаандаштарын да айтып бергенбиз. Каналда турат, көрүп пикир жазыңыз. Олимпиадага мен Жамбулат Жумабеков сереп салуудамын. Париждеги ар бир спортчубузду ийгилик жандасын. Эмки берүүдө кайсыл балбандын атаандаштары тууралуу билгиңиз келет, комментарийге жазыңыз.